Бүгүн 31 августта президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Владимир Путин Сооронбай Жээнбековду жана Кыргызстан элин Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнү менен куттуктады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мамлекет башчылары эки тараптуу жана көп тараптуу, анын ичинде эки өлкөнүн кызыкчылыгы тең эске алынган эл аралык уюмдардын жана интеграциялык бирикмелердин алкагындагы кызматташуу маселелерин да талкуулашты. Эки өлкөдөгү учурдагы эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен Кыргызстан жана Россия Эриш Аркак жылынын бириктирилген программасынын алкагындагы иш-чараларды улантуунун маанилүүлүгү айтылды. Мындан сырткары тараптар Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелер стратегиялык өнөктөштүктүн жана шериктештиктин негизинде өнүгүп жаткандыгын баса белгилешти. Сооронбай Жээнбеков Владимир Путинге коронавирус инфекциясынын жайылышы менен күрөшүүдө көрсөткөн гуманитардык жардамы, ошондой эле Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалды турукташтырууда медициналык адистер тобун өз убагында жиберилиши үчүн ыраазычылык билдирди. Буга чейин Владимир Путин Кыргызстандын көз карандысыздык күнүнө карата куттуктоосун жолдогон.